Эми мен мисалы Садыр Жапаровду ага катары сыйлашым мүмкүнмүн. Бирок мен президент катары мен буну сыйлай албайм туугандар. Себеби эмнеде? Бул киши келгенден бери жут болду. Анан бир жагынан мен бул кишини президент катары тааныган эмесмин. Буну тааныш үчүн туугандар бул түрмөдөн качып чыкпаш керек эле туугандар. Түрмөдөн качып чыгып бийликти басып алды. Бул жерде ушул боюнча да иш козголуш керек туугандар. Азыркы бийликти басып алгандар азыр жогорку жакта отурат туугандар. Мен кече Садыр Жапаровго кайрылганда айттым эле, Садыр Жапаров, мынау кагазды аласыз деп, мындай А форматта кагазды аласыз деген Садыр Жапаров. Өз ыктары менен мен милдетим аткара алгандыктан, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобогондуктан, кыргыз элин көп алдагандыктан мени кечирип койгула, мен ишимен кетейин десеңиз туугандар. Кыргыз эли баянда айтканда карапайым эл туугандар, кечиримдүү. Мына керек болсо көбүн кечирип жүрбөдүкпү, туурабы? Кустурган акчалар бирөөлөрдүн чөнтөгүнө берип, чөнтөгүнө кетип Дубайлардан үй албагыла деп турабы? Ошондой болду да туугандар. Билбейм туугандар, эми бул кетиште туугандар эртең күзгө барып, баягы 90-жылдагы Загыр анам бар го, Загыр анам. Ошондо жеп калабызбы деп атам да Кыргызстандачы туугандар. Бул кетиштечи. Бул кетиште ошондой болуп калышы мүмкүн туугандар. Бул элди ойлогон жок туугандар. Элди ойлогондо мынчалык болбойт болчу туугандар. Элди ойлогондо жок дегенде ошо азык-түлүк продукциясын кичине арзандатмак, арзан болмок туугандар. Эми бул искусственный эле көтөрүлүп атпайбы, туурабы? Билбейм эмнеге, азыр эмнегедир мен ойлойм да туугандар, эмнегедир мындай карап көрсөңчү бул киши эл ишене берет деп ойлойт окшойт булчу. Мен алдасам ишене берет ушулар депчи. Мен түшүнбөйм бул кишини. Бул кишини мен бир нерсеге түшүнбөйм. Бул киши мыйзамсыз келип бийликти басып алгандыгына кийинки жоопкерчилигин мойнуна алабы экен кийин. Жоопкерчилик болот да бул кишиге. Бул кишини кийинки бийлик келип камай турган болсо туугандар. Эми камат да кийинки бийлик келет да баары. Бул пожизненный кете турган срок иштеп атат да, бул пожизненный кете турганчы. Баягы атайынлык кылып атабы дейм да бул кишичи. Эптеп бир нерсе кылып туруп жулмай, улмай, анан качам деген ою барбы дейм да. Бул кишинин мынчалыкка барбаш керек эле да. Кишини ойлонуп иш кылыш керек эле. Деңгээлиң жетпегенден президенттикке барып не кыласың? Элди кыйнап не кыласың мисалы? Эл канча эл кыйналды мисалы. Кыйналып, дагы эле кыйналышып атат. Ушул үмүтүн асты эле ушул Садыр Жапаров элдин үмүтүн ашырып, жакшы күндөр болот деп, мамлекет тондойт деп үмүттөнүп жүрдү эле, үмүттөрү деле өчүп калды окшойт көбүнүнчө. Бирок бул мындай карап көрсөңүздөр туугандар, кыргыз бул шайлоодо туугандар бир 79% деп атат. Ошо 79%тин канча населениеден мындай санап чыксак, бир 1 миллиондун арақ бир жагы мындай шайлоо 1 миллионго жетпеген адам шайлаптыр да туугандар. Өзү бизде 3 миллион 500 миң адам шайлоо укугу бар экен адамдардачы. Ошончо адам шайлоо укугу бар экен. Ошонун 1 миллионго жетпегенин шайласа, бул шайлоо ол өттү деп бол эсептелбейт да туугандар. Укам баскы сенчу. Мен укам болсоң onun үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45 миң акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.
Анан бунун мыйзамсыз баргандыгы туугандар, шайлоого мыйзамсыздыгы баргандыгы, президенттикти тапшырып туруп, ИОну премьер-министрди тапшырбай баргандыгы туугандар. Бул жерде баягындай тең баягы кандидаттарга тең укук берилген да. Бардыгы тең болуш керек. Бул кичине ашыраак болуп кетти да. Ошон үчүн шайлоонун деле жыйынтыгын жокко чыгарыш керек болчу туугандар. Ачык эле айтам, мыйзамсыз президент, мыйзамсыз парламент, мыйзамсыз жаңы конституция, бардыгыбыз эле мыйзамсыз болуп кетти Кыргызстанда. Качан мыйзам таласына киребиз? Мыйзам таласына кирбесек туугандар, кийинки бийлик келгенде туугандар, ушулардын бардыгы жокко чыгат. Бардыгы жокко чыгат. Азыркы чыккан конституциясын, жаңы конституция кабыл алганда жокко чыккан. Депутаттардан чыгарган ошо 28-октябрдан биягы полный жокко чыгат. 6-октябрдан биягы жокко чыгат. Себеби туугандар, бул нерсе жөн калып кетпейт да. Кайсы бийлик келбесин. Адахан Кимсанбаевич келеби, башкасы келеби, дагы башкасы келеби, кимиси келбесин бийликке. Бул сөзсүз жокко чыгат. Мен ошого сизге ишендирип кетейин. Жокко чыгат. Себеби бардыгы эле сезип турат, бардыгы эле билип турат. Азыр убактылуу бунун колунда бийлик бар. Мыйзамсыз болсо да бийлик бар. Ошон үчүн көбү коркуш унчуп коюп турат да. Убагы келет туугандар. Мына бизге окшогондор чындыкты айтып, өз убагын айтып алгандар, биз кийин бунун айдаган кууп чыгат го, бун же кууп чыгат, же өзү кеткенден кийин сразу эле батырлар чыгат, ошол жерден эле отуруп алып батырлар чыгат. Биз ошон убагында айтып жүрдүк эле депчи, айтпаса деле ошондо чыгышат бардыгычы. Жанында жүргөндөр эле чыгат ошондочу. Ушундай мыйзамсыз келип калды деп өздөрү айта чыгат. Ошондо көрөсүздөр. Ошон мен азыркы сөзүмү кийин салыштырып ошо күн келет дем, жакын арада келип калат дем. Качан келгенин Кудай билет, бирок жакын арада да. Күз дейбизби, күздүн аягы дейбизби, күздүн башы дейбиз, ушу эми келет да бир күнү. Кийин айтасыздар, ошондой болгондон кийин айтасыздар. Баягы бизде билесиздер да, кеткенден кийин анан батырлар чыгат. Ага чейин унчукпай баягы гымый отуруп берет, кыйтыр болупчу. Себеби ошо жашоого көнүп калышканда, кайсы бийлик келбесе ошо бийликтин музыкасын тансага түшөт дагы, бийлик кеткенден жамандай башташат. Бизге окшогон чынчыл сыртта жүргөн чыныгы жарандар, Кыргызстандын жарандары, бетин айтканда, кийин калып кетебиз. Баягы айтат го, не деп коет? Революцияны ойлогондор генийлер ойлойт, фанаттар ишке ашырат дейт, анан шакалдар үзүрүн көрөт дейт го. Ошондой да туугандар өзүчө. Генийлер ойлоп табат, фанаттар ишке ашырат, анан шакалдар кечегинде эле болду. Ошо кече ошол жерде эл алып берди бийликти, мыйзамсыз бийликти Садыр Жапаров алып берди. Үзүрүн кимдер көрүп атат? Шакалдар көрүп атат. Настоящий шакалдар көрүп атат. Чыныгы шакалдар. Ассаламу алейкум. Эми ойлонуш керек туугандар. Ойлонбосо, ойлонгонго деле бул Садыр Жапаровдун убакыты деле жок туугандар. Результатты көрсөтөм десе көрсөтүш керек, көрсөтө албайт туугандар. Мен ачык айтайын, колдон да келбейт. Көрсөтөйүн десе деле, иштейм десе деле, бул билбейм, бул киши же жанындагы кеңешчилерин ито, же өзүнүн акылы параметрси мынча анчалык эмес, же түшүнбөйт, же эми түшүнбөйм да бул кишиге, мен билбейм мен. Канчага чейин кыргыз элин кыйнат экен, эми убакыт көрсөтөт, бирок мындай кетиштеп туугандар, алыска барбайт. Алыска барбайт, бир ашып кетсе, мына ошол күздүн арак бер жагы да. Мен эми өзүмдүн анализим, жеке оюм айтып атам туугандар. Бул кетиштен билбейм туугандар, мен деле айта албайм эми. Мына бизге окшогондор мигранттар жүрөт сыртта, дагы 30 жыл, дагы 40 жыл жүрөт окшойбуз сыртта миграциядачы. Мындай бийлик менен жүрүштөчү. Не кылабыз эми? Айла жок, 36 жараныбыз өлдү бейгүнү. Кымбатчылык, карыз турат 5 миллиард болуп. Билбейм, бул ар эле мамлекетке барып атат, же бир мамлекетте бар, бир инвестиция алып келбейт, же акча мындай бизнесмендер татпайт. Бирок үмүт өчө элек туугандар, үмүт өчпөйт. Үмүт өчпөйт го, бирок айтып коерум да. Ойлонуп иш кылсак экен деп ойлонуп. Баягы эмне деп коет, сөз бар го. Адилетсиздик нерсени көрүп турсаң, ошону токтотконго аракет кыл дейт.
кандай күч аракет кылсаң дагы эми кудуретиң жетпесе алың жетпес сөз менен жок дегенде сөз менен эми азыр ушул кудурет сөзгө жетип атат ушул сөз менен эми байлабыз жок да эмне кылабыз эл да тараза деп коет бирок эл таразада менен азыр Кыргызстанда баягы фейктер деле өнүгүп калды да фейктер менен эле жашап калышты элдерчи фейк ар бир чиновниктин өзүнүн фейктери бар командалары бар ошолор интернетте отуруп эле элдин жашоосун чечип коюп атат да отуруп алып элечи мактап эле мындай сиздей адам келелегиле сиздей президент келелегиле деп ошентип эле мактап эле ар бир президент ошо жарга апарып түртүп атат да бунусунда прямой эле жардан түртөт окшойт бул Садыр Жапаров делечи эми билбейм эми өзү ойлонсо болот да түрмөдө отуруп чыкты кичине ойлонсо болот да кыргыз элим кыйналды жок дегенде мен эл үчүн иштейин десе болот да анткени жок да булчу бул ошол Куча бир эле 5-6 адамдын кукласы болуп атпайбы